Кыргызстандын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги мигранттардын 170 миңдей балдарын каттоого алды. Бул тууралуу бүгүн 17 октябрда Жогорку кеңештин жыйынында эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров билдирди. Анын айтымында мигранттардын балдарына жергиликтүү бийлик тарабынан туруктуу мониторинг жүргүзүү максатында токтомго өзгөртүү киргизилген. Ошондой эле министрдин берген маалыматы боюнча Кыргызстанда жалпы 130 бала зордук зомбулукка кабылган. Буга чейин министр жергиликтүү бийлик каттоодон өткөн балдардын сексуалдык зомбулукка кабылгандыгы текшерилсин деген өзгөртүү киргизгендигин баса белгилеп кетти. 30 майда өкмөттүн 235 токтому кабыл алынып, биз дагы ушу делегированияга киргенбиз. Бул негизинен ушу жерлерде мынау балдар, мигранттардын балдары 106.900, 107.000 бала бүгүн ар кимдин колунда болуп атат. Ошо балдарды туруктуу мониторинг кылуу боюнча иш-чаралар жергиликтүү бийлик тарабынан жүргүзүлсүн деп, ошол максатта биз бул токтомду киргизгенбиз. Былтыры маалымат үчүн айтып койгум келет. 130 бала зордук зомбулукка учураган. Анын ичинен 60 физикалык зордук зомбулукка, 51 сексуалдык, 19 психикалык. 13 бала зордук зомбулуктан өлгөн. Быйыл мына биз подворовой обход жасап 985, 107 миңдей баланы учетко алдык. Ошо балдарды такай мониторинг кылсын. Ошол барып балдардын дени башыны карап, көгаласы жокпу, сексуалдык зордук зомбулук көргөн жокпу, ошону жергиликтүү бийлик аткарсын деп туруп, мына биз токтомго өзгөртүү киргенбиз. Бирок бүгүн биздин иш жылбай атат. Бүгүн негизги себеп бүгүнкү күндө финансы министрлиги ошол жергиликтүү бийлик өзүнүн штатын алкагында жасасын деп атат. Биздин бүгүн айыл өкмөттөр биз менен договор түзбөй атат. Штат бербесеңер, биз муну менде штатым жок, өзүңөр жасап алгыла деп. Мына иш жылбай атат. Муну азыр ачык айтыш керек, байтан бери эч эле айтылбай атат. Муну азыр штатын карап чыгыш керек. Биз ошол токтомду киргизип атканда 164 миллион сом биздин министрликке делегированияга керек болот деп Минфин колдоп берген. Бирок бүгүнкү күндө ошону которууга, штаттарды түзүүгө бүгүн маселе чечилбей атат. Жергиликтүү бийлик болсо, менде штатым жок, албайм деп, өзүңөр аткарып алгыла деп чечилбей атат. Ошондуктан мен ойлойт элем, бүгүн токтомго ушул маселени киргизип, штат маселесин чечпесек, бул чечилбейт. Мына бүгүн айыл өкмөттөр бизден баш тартып атат. Өзүңөр аткарып алгыла уполномоченный деп.